Ага. Биринчиден жеңиш кут болсун. Күлүк кут болсун. Канчанчы автоунаа болду? 50-нчи. 10го жетип калды. 10го жетип калды. Ошол жалпы Кожомкул атабыздын 130 жылдыгына арналган күрөштө, абсолюттук чемпиондук күрөшкө канча атаандаш менен, канча балбан менен күрөштүңүз? 4 балбан менен күрөштүм. 2 кыргыз балбан менен, 1 казак балбаны, 1 Өзбекстан балбаны менен күрөштүм. Финалда беттешим кыргыз балбаны болчу. Упайлардын артыкчылыгы менен жеңип алдым. Ага чейинки казак балбаны менен Өзбек балбаны күчтүү экен, аяктары жакшы экен, мыкты даярданып келиштир. Аларды күрөшүү кыйынчылыкка туш келди да кичине. Бир аз кыйынчылык болду, бирок таза жеңиш менен өттү. Финалдагы атаандашыңызды кандай баалайсыз? Мыкты балбан, ада Жерлешиңизби? Астан жерлешим. Жаш балбан, аз жаңы чыгып келаткан балбандар башы көрүнүп, эли кыргыздын желегин көтөрүп, дүйнөдө көрүнүп калган балбандардын бири. Жакшы. Упайлык артык менен жеңдим да. Жакшы аракет кылды. Жакшы аракет кылды. Эмесе ат көтөрүү белдешүү уланталы. Павлода жакшы болду. Көрүн Чындыгында буга чейин ат көтөргөн боюнча белдеш өткөрүлдү. Эмнеге таш көтөрүүгө чыкпадыңыз? Бир топ эле балбансыз. Жок, бул өзүнүн балбандары болуш керек да, бул башка мышцалар иштейт булачы. Буга анын үчүн даярданыш керек көбүрөөк. Анткени бул Башка 100 килограмм чакты, 100 килограмм 630 килограмм да тотем бул. Билбей бите карап. Бул кыйыныраак. Ийгилик жеңиш күтөбүз.